Эшикте кыш мезгили, январь айы болсо дагы мындай жайындагыдай атмосферада күнөсканада жашылчаларды өстүргөн Бегайым апанын күнөсканасы туурасында айтып беребиз. Бул күнөсканада кандай жашылчалар өсөт, аларга кандай кам көрүлөт, алдыда айтып беребиз. Кыштын суук күндөрүндө Бегайым Абдыкайырова минтип жылуу күнөсканада жашылчаларына кам көрүп жатат. Эмгекти сүйгөн каарманыбыз 72 жашта болсо да чарчоону билбейт. Бегайым Абдыкайырова 11 жылдан бери ушул күнөскананы иштетип келет. Ал убакта бадыраң, помидор өстүрүп ушундай көргөнбүз. Жакшы экен, помидор деле, бадыраң деле жакшы болгон. Бирок реализациядан аябай убара болдум да. Убара болуп көп чыгып калса аны таласка ташып, анан кайра ушинтип аябай убара болдум да. Анан кийинчерээк анан көрсө зелень көттүм да ошо. Укроп, петрушка, кинза, сельдерей, анан кийин салатный листья. Ошону мейли алат экен. Бегайым апанын жашылчалары жыл бою түшүмөн берет. Жумушу көп, бирок иштесе болот да. Анан кийин кирешеси жакшы экен. Бош убактымда ушул жака келип туруп, акырын тирлигимди кыла берем. Эс алып да алам, анан өзүмчө күл азык алам. Жакшы. Балдарыма да, кичинекей небере кыздарым да келет, кээде ошол жерге келип ойноп кетет. Тынчтыкта, тынч да өзүнчө эле тынч бер. Анан кышында, кардын суугунда ушундай жап-жашыл эменин арасында отуруп, өзүңчө ойлоруң ар кайсы жака кетет. Аны кайра тороп алып, кайра бер жака бул зелендин арасына киргизем. Күнөсканада өстүрүлгөн жашылчалар Бакай Ата районундагы дүкөндөр жана кафе-ресторандарга өткөрүлөт. Эч кандай дары-дармексиз, табигый жол менен өстүрүлгөн жашылчаларга суроо талап жогору. Жума сайын, жуманын понедельниктеринде кафелерге таркатып кетем. Кафелер жакшы алышат. Кыргыз эли могу зеленди жегенди үйрөнүп алышты. Башында келгенде зеленди таза өткөрө албай жаман убара болчу элем. Азыр жакшы алышат. Өзгөчө сельдерейди, лагманды көп жешет окшойт. Анан укропту. Ошо мына көрдүңөрбү, укропту буягына жашыраак, анан кийин мындай лесенка кылып өстүргөндө, тиягында уже мындай чоң, азыр сатыкка чыгып аткандарды көрдүңбү? Чоңдор. Мына могу жерде жашырактары. Ошо кезек менен улам чыгарып берем. Боолоп чыгарганда күнүнө бир 30-40 болуп чыгат го дейм. Бир жумада. Жашылчаларды жумасына бир жолу сугарат. Күнөскананын ичи нымдуу болгондуктан жашылчалар сууну анча талап кыла бербейт. Дагы бир өзгөчөлүгү жашылчаларды отоо чөп баспайт. Кышында көп сугарылбайт экен, анткени неменин ичи, теплицанын ичи ным болуп турат да. Көп сугарылбайт. Мына бүгүн сугарып кеттик. Эми ушул 3-4 күнгө чейин тура берет. Жаш кезинде сугарабыз, яғни жаш кезинде кичине сугарып турабыз. Анткени жер постоянно ным болуп туруш керек да. Жалбырактын астында өзү эле ным болуп тура берет. Мен айтат элем, жаштарга деле ушундай эле кичинекей немелерин куруп алып жасай берсе болот, өзүнүн семьясына, өзүнүн эмесине, ден соолугу, балдар чакан ден соолугуна карап деле ушундай кичинекей немени өстүрүп алса деле болот да. Бул анчалык деле кыйын нерсе эмес да. Просто убакыт керек да, убакыт. Анан өзүрлүк керек. Бегайым Абдыкайырова күнөсканасына февраль айынан тарта бадыраңдын уругун себет. Март айынан тарта түшүм берип баштайт. Февралда отурсам деп атабыз ошо. Февралда отурсак мартта берип калат да уже. Бирок анын оштуктун эмесинде бадыраңы келип калат да, ошону менен таймаш кыйыныраак да. Могу сельдерей деген эме оңой менен өнүп чыкпайт да. Бир ай суу себесиң, ошондо да тултуюп отура берет. Анан бир убакта чыгат, жайнап бир чыгат дейсиң, анан кийин ал бир ай бир мынчалык болуп калат го. Анан кийин анан көчөт кылып отуруп баштайсың. Анан кийин могу 2 жылдыктар да, 2 жылдыктар булар. Жамал Байырбек кызы, Калмурат Мейманбеков, Зина Ахматова, Бакай Ата району.